Өкмөттүн өкүлү мындай сөз айтат. Биз инвесторлор чакырсак, биздин өлкөгө келбей жатышат деп айтты. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин өлкө биринчи кезекте бул сиз жана мен. Эгерде элестетсеңиз, мына сиз мисалы өлкөнүн ордуна биз сизди коелук. Сизди койсок, мына инвестор сизге келем деп турат. Инвестор биринчи кезекте эмне жөнүндө ойлонот? Сиз жөнүндө ойлонот. Сиз жөнүндө маалымат алат. Сиздин туруктуулугуңузду карайт. Жашоо турмушуңузда кандай жетишкендиктер бар, аң сезимиңизди карайт, тажрыйбаңызды карайт, билимиңизди, чогуу иштегенге мындай инфраструктурасы барбы, мыйзамды сыйлайбы, мыйзам негизинде иштейби, сиз анын коопсуздугун уюштура аласызбы? Ошол жагын дагы карап чыгат. Ар бир мамлекеттин же болбосо өлкөнүн сапаты толугу менен аны түзгөн адамдардын сапатына көз каранды. Урматтуу кыргызстандыктар, инвесторлорду сиздер чакыргыла. Инвестиция келсе абдан жакшы болот. Сиздин үйүңүзгө инвестиция келсе, сиздин үйүңүздө өсүш өнүгүү болот. Ошондуктан инвесторду тартуунун алдында сиздерге жогоруда айткандай бир нече талаптарды жана суроолорду берет. Ошого сиздер даяр болгула.